23-bölüm. Павыл жогорку кеңештин мүчөлөрүнө тике карап: Агайындар, мен ушул күнгө чейин Кудай алдында таза бийирим менен жашап келатам, деди. Муну уккан башкы дин кызматчы Анания жанында тургандарга: Тегенин оозун талкалагыла, деп буйруду. Ошондо Павыл ага: Эй, акталган дубал, сени Кудай талкалайт. Сен мени Тоорат мыйзамы боюнча соттогону жатып, эмне менин оозумду талкалатып, кайра өзүң ошол мыйзамды бузганы турасың? деди. Жанында тургандар: Эй, сен Кудайдын башкы дин кызматчысына да ушундай сүйлөйсүңбү? дешти. Павыл: Боордоштор, анын башкы дин кызматчы экенин билсем, мындай демек эмесмин. Анткени Тооратта өз элиңдин башчысына жаман сөз айтпа деп жазылган, деди. Павыл алардын кээси Садукей, кээси Фарисей тобунан экенин билип, үнүн бийик чыгарып, жогорку кеңешке: Боордоштор, мен өзүм фарисеймин, атам да фарисей. Мен өлгөндөр кайра тирилет деп ишенип, үмүт кылганым үчүн соттолуп жатам, деди. Павыл ушундай дегенде, фарисейлер менен садукейлердин ортосунда талаш чыгып, жогорку кеңеш экиге бөлүнүп кетти. Анткени садукейлер өлгөндөрдүн кайра тирилишине, периштелер менен рухтардын бар экенине ишенишпейт. Фарисейлер болсо булар бар деп ишенишет. Ушул себептен талаш кызып, өздөрүнчө дуу болуп кетишти. Ошондо фарисей дин мугалимдеринен бир нечеси алдыга чыгып: Биз бул кишиден эч кандай жамандык таба албадык. Балким чындап эле ага кайсы бир рух же периште сүйлөгөндүр, дешти кызууланып. Жаңжал барган сайын күчөй берди. Эл Павылды тытмалап салабы деп корккон миңбашы жоокерлерине ылдый түшүп, Павылды алардын арасынан сууруп чыгып, сепилге киргизүүнү буйруду. Ошол түнү эгебиз Иса Павылга келип мындай деди: Коркпо, Павыл, сен Иерусалимде мага кандай күбө болсоң, Римде да ошондой күбө болууга тийишсиң. Эртеси күнү таң эрте бир топ иудейлер чогулуп, Павылды өлтүрмөйүн оозубузга наар албайбыз деп антташып, жашырын бүтүмгө келишти. Ушундай максат коюп, өз ара антташкандардын саны 40-тан ашып кетти. Алар жогорку дин кызматчылар менен эл башчыларына келип: Биз Павылды өлтүрмөйүн эч нерсе жебейбиз деп антташтык. Эми сиздер жогорку кеңештин мүчөлөрү менен бирге миңбашка барыңыздар да Павылдын маселесин жакшыраак карап чыгабыз деген шылтоо менен аны өзүңүздөргө алдырыңыздар. Биз болсо аны бул жакка жеткиче жолдон өлтүрүп салууга даярбыз, дешти. Алардын бул оюн Павылдын жээни угуп калып, сепилге жүгүрүп келди да ичине кирип Павылга айтып берди. Ошондо Павыл жүзбашынын бирин чакырып алып, ага: бу баланы миңбашыга алып барууңузду суранам. Ага айтаар сөзү бар экен, деди. Жүзбашы баланы миңбашыга ээрчитип барып, ага: Камактагы Павыл мени чакырып, бул баланы сизге алып барууну өтүндү. Мунун сизге айта турган сөзү бар экен, деди. Миңбашы баланы колунан алып, четке чыгарды да: Эмне сөзүң бар эле? деди. Бала: Иудейлер өз ара макулдашып, Павылдын маселесин аныгыраак текшеребиз деген шылтоо менен эртең аны жогорку кеңештин алдына чыгарып берүүңүздү суранганы келишти. Сиз макул болбоңуз. Себеби 40-тан ашык адам Павылды аңдып,
жолдо бекинип жатышат. Алар аны өлтүрмөйүн оозубузга эч нерсе албайбыз деп өз ара антташып алышкан. Ошолор азыр сиздин уруксаатыңызды күтүп даяр турушат, деди. Миңбашы Муну башка эч кимге айтпа. деп баланы кое берди. Миңбашы 2 жүз башчысын чакырып алып, мындай буйрук берди. Кечки саат 9-га Кесарияга барганга 200 жоокерди, 70 атчан аскерди жана 200 жаачыны даярдагыла. Павылды губернатор Феликстин алдына аман эсен жеткириш үчүн көлүк камдагыла. Анан төмөндөгүдөй кат жазды. Клавдий Лисийден улуу урматтуу губернатор Феликске саламгат. Бул кишини иудейлер кармап алып, өлтүргөнү жаткан жеринен анын Рим жаран экенин билип, жоокерлери менен жете барып, алардын колунан куткарып калдым. Кандай айып табышканын билейин деп, жогорку кеңешке салдым. Алар муну өздөрүнүн диний мыйзамына байланыштуу маселе боюнча айыпка чыгып жатышыптыр. Бирок өлтүрүүгө же түрмөгө камоого ылайык эч айып таппадым. Эми иудейлердин бул кишиге каршы уюштурган оюн билип калып, дароо сизге жиберип отурам. Бул кишини айыптагандарга болсо, айтар сөзүңөрдү өзүңүздүн алдыңызда айткыла деп буйрдум. Саламатта болуңуз. Жоокерлер буйрукту аткарып, ошол түнү Павылды Антипатрга алып барышты. Эртеси Павыл менен бирге андан ары баруу үчүн атчандарды калтырып, өздөрү Сепилге кайтышты. Алар Кесарияга келип, Павылды губернатордун алдына алып барышты да катты колуна тапшырышты. Губернатор катты окуп чыгып, Павылдын кайсы аймактан экенин сурады. Павылдын Киликиядан экенин билген соң, ага «Сен айыптагандар келсин, ишиңди ошондо карайм», деди. Анан жоокерлерине «Бул киши Ироддун акимчилигинде кайтарууда болсун», деп буйрду.